Акыркы убактарда ата-энеге таарынуу боюнча аябай көп темалар болуп жатат, көп маалыматтар да болуп жатат. Элдер бул жөнүндө аябай түшүнүп калышты. Мисалы үчүн 1-2 жылга караганда элдер билим издеп, ушул жашоосундагы болуп жаткан проблемалардын баары ата-эне менен байланыштуу экенин көп адамдар түшүнүп калышты. Азыр мен ошого абдан кубанычтамын. Анан эми билимдерди алган аябай жакшы. Билимдерди ала бериңиздер, мен билим издей бериңиздер. Башка булактарда миллион булактар бар да, мына ушул темалар боюнчачы. Анан мен болсом ошо ата-эне менен болгон мамилелерди жеке иштеп ошого жардам бере алам да. Ошондуктан анан баягы суроо беришет да, ушуну кандай кылабыз, эмне кылабыз, мындай кылабыз деген суроолор болот да. Анан ал суроолорго мен мындай бир сөз менен жооп бере албайм. Ошондуктан ар бир адамдын тагдыры өзүнчө да. Ошондуктан ата-эне менен таарынычты менен иштеш үчүн сөзсүз индивидуалдуу жеке иштеш керек. Жеке карап чыгыш керек. Кайсырдан ал жана кадимки эле оорулуу адамдын диагнозун тапкан сыяктуу эле. Бул дагы жан дүйнөнүн оорусу болуп атпайбы? Жан дүйнөнүн оорусунда кадимки эле тиги телонун дагы ооруларын издеген сыяктуу эле биз дагы УЗИге барып кел, рентгенге барып кел, анан анализ тапшырып кел сыяктуу эле биз дагы талдап карап чыгышыбыз керек. Кандай төрөлгөнсүң? Мисалы үчүн көбүнчө бизде мисалы үчүн менде дагы бир кейс бар. Ал жигит менен кыз экөө сүйлөшүп жүрүп эле боюна болуп калды. Анан эми ал аябай чоң проблема да. Бул атасына да апасына да экөөндө тең чоң проблема. Анан үйлөнөйүн десе ата-энеси уруксат бербейт. Үйлөнбө дейт. Анан ачык айтыш керек болуп калат. Ачык айтканда деле аны менен анда кабыл албайт. Боюна болуп калган кыздар да көбүнчө кабыл албайт. Анан ал баланы алдырайын деп ойлойт. Алдырайын десе төрөбөй каламбы деп коркот. Ошондуктан ал бала боюна болгондо эле уже ал кабыл алынбай калды уже. Кабыл алынбай калган бала болуп калат да, непринятый ребенок деп коет да. Анан аборт кылдырам деп эле айта берет да, улам аборт кылдырам деген бул мен сени өлтүрөм деген сөз. Дагы бир ушул жерден бир нерсени кошуп айтып кетким келип атат да. Советтер Союзунун убагында эле биздин мисалы үчүн мен жаш кезде мен төрөп жүргөн убактарда эле врачтар айта берчү да мындай: курсаңардагы балдар менен сүйлөшкүлө. Аларга жанагы классический музыкалардан угузгула. Моцарт, Бетховен, Бах деген Шопендерди угузгула деп айтчы да. Анан аны биз түшүнчү эмеспиз, эмнеге экенин түшүнчү эмес, бирок где-то бир жерибизде бир түшүнчүбүз, балдар угат турбай депчи. Ошол сыяктуу эле. Анан азыр мен айтсам кээ бирөө сурап калат да, эже чындыгында эле бала курсакта эле билеби ошол аборт кылам дегенди билеби? Же болбосо ал эркек күтүп атканын билеби кыз балдар дешет. Анан чындыгында билет экен да. Билет экен. Ошол жана Советтер Союзунун убагында деле ошол врачтар жөн эле айтпаптыр да. Демек, ал балдар укса, аны түшүнсө, демек курсактагы кездере түшүнөт экен да. Аборт кылдырам деп аткан, бул өлтүрөм деп аткан сөз. Мен албаймын сени деген бул уже атасы кабыл албаганы. Мен эмне үчүн боюма болуп калды, азыр болбош керек болчу, мен күткөн эмесмин бул баланы деген уже энесинин кабыл албаганы. Анан элестетиңиз, мына сиздин үйүңүзгө бирөө кирип келатса эле сиз кабыл албай эле, жок, керек жок, азыр мен азыр күткөн эмесмин десе кандай болот? Ошондой эле, ошондуктан таарыныч деген ошол жактан башталып атат. Анан баягы көбүнчө баягы азыр эми УЗИ болуп калбады, УЗИден баягы пол жыныс жагын билип атпайбы? Кыз экен, эркек экен депчи, жакшы болду алчы. Биздин убакта билчү эмеспиз да. Анан көптөр келет да ушундай, мен үчүнчү кызым төрөлгөндө жаман болгом. Аябай даже обморок жыгылып, эси өткөндө да бирөө ушундай айтты. Мен сразу эс учумун жоготтурмун деди. Үчүнчү кызы болгондо. Анан ал кыз мурду жанагы жырык бойдон төрөлүптүр да, үчүнчү кыз. Анан баягы кыз болгонуна биринчиден капа болуптур. Анан мурду жырык болуп төрөлгөнүнө андан да капа болуптур, апасычы. Такыр карабай коюптур. Атасы такыр роддомго келбей коюптур. Анан кийин бир атасы менен апасы экөө урушуп кетип, анан ошондо апасы мен деген мындай басып эле өлтүрүп коеюн дептир ошол кызды. Себеби атасы келип туруп айтыптыр: кыз төрөгөнүң аз киргенсип, жырык кыз төрөдүң дептир. Ошондо баланы жаздык менен басып эле өлтүрүп коеюн деп аракет кылыптыр.
Аны күйөөсүнө айтат баягы урушкандачы, мен ошол баланы өлтүрүп коеюн дегем. Сен ушинтип айтканда деп экөө урушат. Ошону кийин дагы бир уруш болгондо атасы апасы экөө бири-бирине айтышыптыр. Аны бул бала угуп калыптыр. Ал бала азыр көп жашка чыгып калды. Бир топко чыкты, бала чакалуу болуп, уже бала небере чөбүрөлүү болду. Бирок ошол жанагы жүрөк оорусу, ошол жарасы эмдигиче айыга элек экен. Мына ошол жана травмалар ошентип калып калат да. Анан ал жашоодо түшүнө албайт, эмне эле болуп атам депчи. Мындай аракет эле кылса деле баягы оюндагы жашоо болбойт. Мындай аракет кылса деле болбойт. Анан мага келип турган издесек мына ошол жакта болот баягы. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан ошо жанагы таарынычтын себебин издешибиз керек да. Издеп анан айтат да, мен такыр ойлогон эмесмин дейт. Ал канча жыл өтүп кеткен нерсе, 30-40 жыл өтүп кеткен болгон окуя, ошол кандай азыр оозуман чыгып кеткенин мен билбей калдым эже дейт да. Мен бул жөнүндө унутуп эле калгам дейт да. Бирок азыр сизге келгенде кандай оозуман чыгып кеткенин билбей калгам дейт. Себеби ал подсознание жазылган да. Подсознание жазылган, көкүрөктө деп коет го, кыргызча. Көкүрөктө калып калган нерсе ал бир күнү кайра чыгат. Себеби ал баягы кирип калды да. Кирип орун алып калды да. Анан эми ушундай көп жылдан чыгып атпайбы, көрдүңүздөр. Ошондуктан ата-эне менен баланын ортосундагы таарыныч, кээде мен таарыныч жок деп ойлогон менен сөзсүз бир жерден кайра чыгып калат.